Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Кандайсыздар тугандар, кутман кечиңиздер менен. Кармаган оразаңыздар кабыл болсун. Кантип атасыздар, жакшысыздарбы? Бүгүн саат канчада түз эфирди кылайын десем, көпчүлүгү 23:00 белгилешкен экен. Ошондуктан бүгүн 23:00 түз эфирге чыгып калдык. Бүгүн 115 000 подписчик болуп турбуз. Ошонун урматына сиздер менен жакшы маалыматтар менен бөлүшө кетейин. Тема койгондо бала тарбиялоо жөнүндө дагы апаларга кеңештер суроо жооп болсунбу дегенде көбүнчө апаларга кеңешти белгилепсиздер. Эми азыр же башкасы көбөйүп кетти билбейм. Бая караганда ошол көп болчу. Негизи бүгүнкү темамда бала тарбиялоо жөнүндө да айтылат, апаларга кеңештер да айтылат. Акырында албетте суроо жоопко көңүл бөлөбүз. Суроо жоопту таштабай туруңуздар. Окулбай калат. Азыр кат көбөйүп кеткендечи. Тааныштарыңыздарга жөнөтүп, сабак башталды, эфирге кириңиздер деп кабарлашып коюңуздар. Группаларыңыздар болсо керек, ссылканы жөнөтүп чакырыңыздар тааныштарды болушунча. Себеби азыр сиздерге сонун сабактар болот. Мен да сиздерди көргөнүмө аябай кубанычтамын. Көптөн бери түз эфирге чыга эле экенмин, сагынып калыпмын сиздерди дагычы. Абысынымдын баласыны менин балам аймап коюптур. Абысынын баламын бетин канатып аймап коюптур. Кайненеме айтып койсом, мени жаманданды, үйүнө кетип калды. Мен ката кылдымбы жеде? Жок, туура эле кылдыңыз. Эч кандай ката кылган жоксуз. Туптур, болгон ишти айттыңыз да. Факт да. Болуп аткан ишти айттыңыз. Сиз оюңуздан чыгарган жоксуз. Келиңиздер. Азиза келди. Кадича Элиска дейт. Көбөйшөйлү. Клара дейт. Өтө берели. Анда эмне үчүн балдарыбыз өнүгүүдөн аксап жатышат? Эмне үчүн? Эгер теманы угасыз, эмне үчүн балдар өнүгүүдөн аксап жатышат? Сонун тема. Балаңыз өнүгүүдө аксап аткан болсо, тең туштарынан артта калып аткан байкаган болсоңуз, анда сиз паникага алдырбаңыз. Көрүнгөн адамдардан кеңеш сурап, билгенден деле, билбегенден деле сурап эле бардыгынан баягы паникага алдыра бербей, эмне үчүн өнүкпөй жатат? Ойлонуңуз дагы, себебин издеңиз. Өзүңүз үйдө отуруп алып, себеби сизден гана чыгат да. Себеби түрдүү болушу мүмкүн. Туура эмес мамиле болушу мүмкүн. Же биз маалымат бербей жаткандарбыз, биз өнүккөнгө жардам бербей жаткандарбыз, аракеттерин мактабай аткандарбыз. Бала аракет кылып кала берди да, биз эч кандай байкабай коюшубуз мүмкүн да. Көрдүңүздөрбү? Ушулардын бардыгы баланын өнүгүүсүн азайтып, токтотуп, эс тутумун начарлатат да. Апа баланын жашоосунда эң чоң ролду ойнойт. Биз дайыма баланын кылган эткендерин байкап, аракеттерине мактап, же бир реакцияларыбызды берип коюшубуз керек да, сөз түрдөчү. Внушение деп коет го, билгизбей ишендирүү жүрөт да, биздин жашообузда өтө көп билгизбей ишендирүүлөрчү. Биз балдарга эбиң жок, сен жай кыймылдайсың, эртең менен тургандан баштап биз балдарга туура эмес билгизбей ишенимдерди киргизебиз. Бала ошол сөздөргө ишенип жүрө берет да. Эртең менен баштап эле бала эми бир жасаганда дагы жүгүрүп барып жасай койбойт да. Үйдө шыпыр десең жүгүрүп барып шыпыра койбойт да. Албетте сизди 5-6 жолу айттырат, 10 жолу айттырат. Эртең менен тур дегенде эле бала дагы тура калбайт да. Биз ошо бир айтканда турушун каалайбыз да. Эми көнүнө турганда эле болдук, негизи апаларчы. Албетте 5-6 жолу айттырат. Аларга деле көнсөк болот да, негизи. Бирок биз көнбөй эле балдарды билгизбей жаман нерсеге ишендире беребиз. Сен жалкоосуң, эртең менен турбайсың, сен кандай адам болосуң, ушундай күнүгө мени айттыра бересиң, сен турбайсың, жалкоосуң деп эртең менен турбаган баланы эле эртең мененден баштап биз туура эмес ишенимдерге ишендиребиз.
эгер элестетиңиз, күнүгө сен жалкоосуң, уйкучусуң деп айта берген бала ошо сиздин сөзүңүзгө ишенет да, албетте, чынбы? Сен жай кыймылдайсың, чала кыласың сен деген сыяктуу бир ушундай билгизбей биз көп жаман нерселерге ишендирип коебуз. Сен сабактан окуй албайсың, жетишпей жатасың, жай окуйсуң дегенсиң, уйкуну мынча жакшы көрөсүң, көрдүңүздөрбү? Кечи кээсиң дайыма деп айта берген болсок, албетте бала ошого ишенет дагы. Ошондо биз айткандай болуп баштайт. Же каршылык көрсөтүп баштайт. Каршылыктын түрлөрү бар. Алсыз байкатпаган каршылык бала жабылып калат. Бөлмөдөн чыкпай, жата берет, тамак жебеши мүмкүн, аппетити жоголушу мүмкүн, тийбей эле мага сүйлөбөгүлө деп сүйлөбөй калат да, өзү менен өзү жабылып калышы мүмкүн да. Ал эми ачык каршылыктар болсо, булар сөгүнүү, сизге жакпаган кийимдерди кийүү, сизге жакпаган прическаларды жасоо, бир баягы пирсингдерди, темирлерди тагып алышат, сыйлоо жок, короңдоп сүйлөп калат. Албетте чоңоюп калган балдар ичкилик, чегүү, каяша айтуу менен, кичинекей балдар баягы жер тепкилеп, ыйлап, кежирлигин күчөтүү менен сизге каршылыгын көрсөтүп баштайт. Же бир фанаттарды, башка адамдарды туурап баштайт. Сиздин сөзүңүз маани бербейчи? Же мен чоңмун, өзүм билем деп эркиндикти каалап баштайт. Мен да өзүм чоңмун, мен өзүм билем деп айтып баштайт да. Бул да каршылык да. Же өздөрүн алаксыздоо өтөт. Кичинекей балдар сизге болгон каршылыгын оюнчуктарга кылган мамиледен көрсөтөт да. Өзүнүн оюнчуктарына отургузуп алып, апа болуп ойнойт. Урушат, уруп коюшу мүмкүн, же баягы мышыктарды кыйнашы мүмкүн, аябай оюнчуктарды кагыштырып, сындырып, бул деле сиздерге болгон каршылыгын көрсөтүү деп билсек болот да. Тарынуу, коркуу, баягы жансыз буюмга ушу өзүнүн тарынгандарын, ургандарын көрсөтүү, куклаларын тизип алып, же мамалактарына урушуп аткандары дагы бул сиздерге болгон наразычылык бар балдарда, ошондой оюнчуктарына жаман мамиле кылып баштайт да. Мышыктарды кыйнай баштайт. Эми караңыздар, биз апалар билип турсак дагы, бул жака жазып атасыздар, мен билем, бирок өзүмдү башкара албайм деп, эрте менен баштайбыз туура эмес сөздөрдүчү. Баланы ошо сөздөрүбүзгө ишендиребиз. Күнүгө айта берген болсок, албетте ишенет бала дагычы. Биздин ошол терс жака ишендиргенибиз аз келгенси, бала мектепке барат. Мектепте эжекеси дагы мүмкүн үйүнөн маанайы жок келгендер, же өзү бир бактысыздыр, силер окубасаңар дворник болосуңар, кандай адам болот экенсиңер деп иш кылса, эжекеси дагы туура эмес ишенимдерге ишендириши мүмкүн да. Жакшы жашоого бала ишенбей баштайт да, бул учурдачы, көрдүңөрбү? Эгерде бала дайыма эле негатив маалымат, жаман сөздөрдүн арасында жүргөн болсо, ал ошого ишенип калат. Бул жерде белгисиз ишендирүү, терс нерселерге белгисиз ишендирүү жөнүндө Бехтерев деген психолог өтө маани берип, көп жылдар бою изилдеген да. Ушул Бехтеревдин изилдегени мен да кызыгып окуп чыктым да. Бул Бехтерев бул жаман сөздөрдү, туура эмес ишенимдерди микробторго окшоштурган да. Бул микробтор сөз, кыймыл аракет, китеп, газета, сүйлөшүүлөр, телефон, телевизор, интернет аркылуу кирип, биздин психикабызды жабыркатат. Балдардыкын да жабыркатат. Биз эшиктен келип колубузду жуйбуз го, микроб кирет, колуңду жуу дейбиз, бардык жерге. Ошол микробтордон сактанганда эле бул эми физикалык микробтор деп коелу, бизде психологический микробтор да бар. Биздин сөз аркылуу келип атат. Бизгечи, көрдүңүздөрбү? Бул микробтордон биз өзүбүздү, балдарыбызды коргобосок, ал ар кандай жерлерде жүрөт да, жүрө берет. Бул нерселерчи физикалык микробторго окшош эле, биз автобуска чыкканда акчаларда микроб бар деп айтабыз го, ошолордой эле бул психикалык микробторда бардык жерде бар. Алардан биз өзүбүздү, балдарыбызды коргошубуз керек. Биз балдарыбызды коргой эле, кайта балдарыбызга микробторду киргизип аткандай эле болобуз, психикалык микробторду киргизип аткандай болобуз. Көрдүңүздөрбү? Психикалык микробтор адамга терс сезимдер менен жаман ойлорду пайда кылат. Тынчсызданууга, коркууга алып келет. Анан депрессияга түртөт, албетте. Депрессияга түртөт.
Андан кийин агрессияга да алып келет да. Ушундай агрессивный адамдар бар го, бизде өтө көбөйүп кетти. Ушул психикалык микробдор биз аябай жайылып кеткен. Каяка барсаң эле бир жакшы комментарий көрбөйсүң го. Адамдар ушундай агрессиясы толуп кеткен да, жаман. Ишендирүү кандай гана жерде болбосун, адамга адам таасир берүүчү аракеттер да. Буларчы анын өзгөчөлүгү билинбей, белгисиз түрдө ой жүгүртпөй, ойлонбой эле кабыл ала беребиз. Булардычы бизге ошол микроб кирип атат деп эч качан ойлонбойбуз да, жөн эле биз кабыл алып сиңире беребиз. Көрдүңүздөр, өтө кызыктуу нерсе экен булчу. Бул ишендирүү, внушение эки түрдүү болот. Дароо сизге таасир этет, же сизде көп убакытка калып кетиши мүмкүн. Ичиңизде жүрө бересиз да, сиз ишенип жүрө бересиз да ошол нерсегечи. Башкалар ишендирген нерсеге өзүбүздү ишендирип жүрө беребиз да. Өзүн ишендирүү мүнөздү пайда кылабыз. Психикалык микроб, физикалык микробдордо эле эпидемия болуп адамдарды өлүмгө чейин алып келиши мүмкүн. Сиз бир болбогон нерсеге ишенип алып туруп, адамдар ошону өзүн өлүмгө алып барышы мүмкүн да. Булчу өтө бизди баягы берки микробдордой мээстер тоготпой койгон болбойт да. Бул нерсечи. Бала мисалы үчүн кичинесинен уккан болсо, сен жыгыласың, муздак ичпей ооруп каласың, ооруп каласың деп эле айта берген болсок, албетте сөздүн деле энергиясы бар өзүчү. Бала угат ошол нерселерди и жашоодон күтөт ошол нерсени. Жашоо кечки күтө берсең аны берет деген сыяктуу да. Жаман окусаң дворник болосуң, мындай кылсаң эч кимге жакпайсың, сенин кимге керегиң бар эле, сени ким алмак эле деп кыздарга айта берген болсо апалар, ал кыз бойго жеткенде эч бир эркекке ишенбей калат, мен сага үйлөнөм дегенде ишенбей калат. Ушундай кыздар келген да, апасы кечке эле 5 бир тууганбыз дейт да, ушинтип эле айта берчү эле дейт да. Биз өзүбүздү бир эч ким карабаган, эч ким жактырбаган, аябай жаман адам катары сезчүбүз дейт да. Ошо балдар тийишкенде дагы апасынын сөзү баягы сени ким карамак эле, сени алмак беле, сен кандай кызсың деген сыяктуу сөздөрдү ишеним кирип калат да, өзүнө ишеним кирип калат да. Ошол нерсени азыр 30дан ашып 40ка жакындап калып, эми жеңип баштадык сиздердин окууңуздарга келип деп айтып берген да. Бул мындай абалдар өтө көп. Бизди кичинебизде ишендирип койгон, ишендирге дагы деле 40ка чыгабызбы, 30га чыгабызбы ишенип жүргөндөрүбүз аябай көп да. Балдар каршылык көрсөтө албаганда, жашыруун каршылык көрсөткөндө ошо тез бронхит боло бериши мүмкүн, жөтөлдөрү, кекештери пайда болушу мүмкүн. Көбүнчө бала оюн ачык айта албаганда тамактан ооруларды кармай баштайт да. Биз терс маалыматтарды уга берип, ошолорго ишенип калганыбызды өзүбүз да байкабай калабыз да. Мисалы үчүн, врачтар алдады, ката кетеди деп уга берген болсок, биз оорусак деле кээде барбай жүрө беребиз да, кой врачтар алдайт деген сыяктуучу. Бул ишенимди бизге ким берди, качан берди, каяктан пайда болду, аны өзүбүз деле байкабай калабыз да. Өзүнчө эле бир нерсеге ишенбей жүрө беребиз да, ишенбей калабыз. Кээ бир адамдар бир ооруну көбүрөөк укса, ошол оорунун симптомдорун өздөрүнөн издей берет да. Менде жок экен деген сыяктуучу. Издеген адам сөзсүз табат. Ошондуктан биз издей бербешибиз керек да. Мисалы үчүн бир сөз укканда ошого байланыштуу нерсенин бардыгын эстейбиз. Мисалы мен азыр больница деп айткан болсом, эмнени эстеп атасыздар? Бириңиздер кроватты, уколдорду, коридорду, мындай врачтарды, ак халаттарды, ушу толтура нерселерди эстеп атасыздар. Көрдүңүздөрбү? Мындай болгондо баягы экономикалык кризис учурунда үстүдөгүлөр элдерди тынчтандырайлы, ачкачылык болбойт, баардык продуктлар кеңири деп айтып коелу деп, ал мезгилде баягы радиолордон гана кабар айтырып турушкан го. Ошо радиолордон ачкачылык болбойт, коркпогула деп кайта айтканда элдер паника болуп кеткенде, магазиндерде очередь болуп, себеби ачкачылык деген эле сөздү угуп болду, алар паникага алдыра беришкенде акырына чейин укпай элечи. Бизде деле ошондойбуз да. Эгер сиздин айланаңызда депрессиядагы болгон адамдар көп болгон болсо,
анда сиздин маанайыңыздын ачык жакшы болушу өтө кыйын. Сөзсүз сиз депрессияга түшөсүз. Ошон үчүн айланаңызда сизди кандай адамдар курчап турат, ошолорду дагы сиз сөзсүз түрдө маани берип коюшуңуз керек. Мисалы үчүн бир дарыны реклама кылыштан мурун сөзсүз ошол ооруга ишендиришет да, рекламаларда делечи. Анан дарыларды оптом сатып алып баштайт да. Азыр психикалык абал менен оорулардын баардыгы нервке байланыштуу деп айтып алышат да. Ошол психикалык оорулар менен көптөгөн оорулар келип атат деп врачтар көп эле айтып калды. Азыр эми караңыздар, психикалык абал менен иммунитет системалары аябай өтө тыгыз байланышкан да. Ал эми стресс иммунитетти түшүрөт, азайтат. Эгер биз стресс болуп, жок нерсеге кыжаалат болуп, баягы ишенимдер менен жүрө берген болсок, ар кандай ооруларга алып келиши мүмкүн да. Мисалы үчүн мындай эксперт жүргүзүшкөн да. Чач түшүрө турган дары деп 100 адамга ичиришкен. Жөнөкөй эле дары деле эмес болгон, алчы бул жөнөкөй эле бир суу эле болгон да. Бул чач түшүрө турган дары, эксперимент кылалы деп 100 адамга ичиришкен да. Баарын чачы түшүп баштаган да. Жөнөкөй эле суудан эле чачы түшүп баштаган да. Ага сууга бир даам кошуп коюшкан. Эч кандай химия жок болсо делечи. Себеби алар дары ичип баштаганда эле менин чачым түшөт деп өздөрүн ишендирип алышкан да. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин дагы бир бул болгон окуя аябай футбольный матч болуп атканда адамдар аябай көп болот го. Ошол жерде бир 4 адам ооруп калып жатып калып скорыйлар чакырышып анан баягы текшергенде врачтар текшерип алар автоматтан алынган суудан оору пайда болду деп микрофондон жарыя берип койгондо ошол мезгилде катастрофа башталганда элестетиңиздер, көпчүлүктүн эси ооп ошол баягы 4 адам ооруп калганда, ичи ооруп мындай ичин басып жыгылып калганда 200 адам кыймылдабай жатып калышканда ошол оорунун симптомдору пайда болгон да. Скорый менен алып кетишип 200 адам дароо жатып калышкан. Кийин автоматтын таза экендигин, эч кандай оору жок экендигин айтканда, баягы ооруп калгандан баардыгы жакшы болуп кайта туруп келишкен да. Көрдүңүздөрбү, адамдар канчалык бизге бул ишенимдер таасирин берет да, өтө чоң таасирин берет да. Ошондой эле балдарыбызга биз дагы математика кыйын, булардын сабагы өтө кыйындап кетти, биз эчтекени билбейбиз, биздин мезгилде башкача болчу, азыр булардын сабагы кыйын деп айта беребиз. Бул чындык. Көптөгөн апалардын оозунан угам. Албетте балаңызга ошол ишенимдер кирип атат да, менин сабактарым кыйын, апам билбей аткан болсо, чоң эле апам билбей аткан болсо, мен кантип билмей келем деген сыяктуу сабактарга болгон кызыгуусу албетте азаят да. Ким өнүгөт, ким өнүкпөйт. Албетте ийгиликке ишенген адам өнүгөт. Ошол сабактары жеңил, кызыктуу экенине ишенген бала сабакты жакшы окуйт. Биз болсо көбүнчө балдар биздин мимикабызды эстеп калат да. Сабагын караш керек дегенде эле уже бала кыйналып баштайт да. Деп апама жакпай атат, значит бул оор нерсе. Эмнеге мен эле кыйналып эле бул сабактарды аткара беришим керек? Чоң адамдар ушундай деп аткан болсо деп. Анан эле биз балам сабакка кызыкпайт дей беребиз да. Биз ошол балага сабакка кызыкпаганга биз ишенимдерди берип атабыз. Билгизбеген бир реакциялар жүрүп атат да бул жердечи. Сиздин мимикаларыңыз аркылуу, сиздин кылык жоруңуңуз аркылуу деле балага билдирип атасыз мүмкүн. Сабактар кызыксыз, кыйын дегендечи. Бир аябай ооруп калган кишини дарысы өтө кымбат дары ичкенде гана айыгат деп айткан, бирок алардын акчасы жок болгонунан байланыштуу аялы сууга сахарды салып эле бере берген да күйөөсүнө. Мен карыз алуучударын алдым, кымбаттарын алып келдим деп келип туруп эле сууга эле жөн эле сахарды аралаштырып эле күнүгө бере берген да. Ошол киши жакшы болуп кетти да, элестетиңиздер, ошол дарыны алды көп акчага деп ишенип алган да, денесин ишендирип алган да, ошол оорудан айыгып кетти жөн эле суу менен сахардын айынан,чы. Көрдүңүздөр, биз эми келечек кандай болот, кандай жашайбыз деген сыяктуу дайыма күмөн саноо менен жүрө беребиз. Албетте бизге эмнени кааласа ошол нерсе келе берет деген сыяктуучу. Мындай эксперимент жүргүзүшкөндө аябай кызыктуучу. 75 жаштан өйдө карыларды алып, 75-80 жашка чыккан абышка кемпирлерди чогултушуп,
бир айылды ошолордун жаш мезгилиндегидей кылып жасап туруп киргизишкен да. Мебелдери, столдору, журналдарды коюп, ошол баягы 75-80 жаштагылардын жаш мезгилинде кандай музыкаларды уккан, ошол радиолорду, ошол музыкаларды коюп, баягылар өздөрүнүн жаш мезгилинде жүргөндөй болсун деп уюштурушкан да. Анан тапшырма беришкен, ошо сүйлөшкөндө дагы жаш кезиңердей сүйлөшкүлөр. Как будто силер жаш, 20 жашсыңар, 25 жаштагы болуп сүйлөшкүлө деп тапшырма беришкен дагы. Камералар менен текшеришкен. Анан ошол эксперименттин жыйынтыгын көрүп, аябай таң калышкан да бардыгычы. Себеби ошол киргизген карылар, абышка кемпирлер, эс тутуму жакшырып, кыймылы гана өзгөрбөстөн, алардын суставтары, булчуңдары, зрениясы жакшырып, кулактары укпагандардын кулактары жакшы болуп кеткен да. Элестетиңиздер, кадимкидей баягы тез кыймылдап, булчуңдарынан бери жашарып кеткен да. Көрдүңөрбү? Алар психологиясы менен 20 жыл мурунку жашоосуна кайтышканда, аларды денеси кошо ээрчиген да. Денеси кошо жашырган. Ошондуктан биз негизи балдарга жакшы ишенимдерди беришибиз керек. Биз болсо, кандай адам болосуң сен неге ушуп кеттиң, неге чыгара албай атасың? Көбүнчө бала кыла албаган нерсени гана биз көбүрөөк айтабыз. Бала кыла алган нерсени, кылган нерселерди айтпай эле жөн эле көз жазымда калтырып кое беребиз да, көп учурдачы. Мындай да, кээ биркилер балдардын чоңойткусу келбей эле кичинекей кийимдерди кийгизип кое беришет. Чоңоюп калган кызына, чоңоюп калган баласына деле баягы кичинекей балдардын кийимдерин кийгизип кое берет го. Мындай апалар өздөрү карыгандан коркот, келечекке корку менен жашайт. Балдарын чоңойтпой, аң сезим өзү деле билбеген абалда ошондой коркулар бар да. Ошондуктан балдарын дайыма кичинекей кийимде беришет. Кичинекей кийимдерди кийинде беришет. Балдарын чоңойто албай кыйналышат. Көбүнчө балдардын чоңойгонун байкабай эле кичинертип, кичинекейдей мамиле кыла беришет да. Мен көп консультацияга келген, көп иштешкен апаларды да байкадым. Балдарын чоңойгонун кабыл ала албай эле кыйнала беришет да. Балдарым мындай, балдарым ана деп балдарынан көп кемчиликтерди айтып келишет, бирок карап турганда көп кемчиликтер баладан эмес, абадан чыгат да. Суроолорго жооп берейин эми. Суроолорду берсеңиздер болот. Үстүгө чыгалы. Түшүндүңүздөр де, эми балдарга жакшы ишенимдерди гана киргизиңиздер. Ранаже, менин балдарым көчөдө балдар менен ойногусу келбейт. Эмне үчүн деди. Кээ бирки балдар жалгыздыкты жакшы көрөт, кээ бирки балдар эрте өнүгүп кеткен болсо, өзүнүн кичинекейлер менен ойногусу келбейт, же алардын кулук жоруктары жакпашы мүмкүн. Бул сизди кыжаат кылбай эле коюш керек. Анда бала кээ бирки балдар өзү менен өзү ойлонуп, ой жүгүртүп, өзү бир нерселерди түзүп ойногондо балага уруксат беришибиз керек. Сөзсүз эле көчөгө чыгып балдар менен чогуу ойно деп кыйнай берген туура эмес. Түз эфирди сактайбыз, ооба. Мектепте классташтары менен мамилеси абдан начар болуп жатат. Кандай кылсам болот дейт. Балаңыздар канча жашта? Жашын сөзсүз жазсаңыздар, ошондо билем да. Болбосо сиздин балаңыз мүмкүн 15 жашта болсо, мен 7 жаштагы баланы ойлоп жазып коёптурмун. Сабакка баргым келбей жатат десе, мейли эми баргым келбей атса деп атам дейт. Клара, сабакка баргым келбей атат десе, баланын оюндагысын кыла берген болсо, бала ошого көнүп калат да. Жок, сен сабакка барышың керек. Сабакты кызыктырышыбыз керек да. Сиз өзүңүз кошо барыңыз. Сабакты окуганда, ошол нерселерди үйрөнгөндө гана балага чоң дүйнөгө жол ачылат. Келечекте балаңыз эмнени жакшы көрөт, ошолорду кыялдандырып, баягы күчөтүп, кызыктырып сүйлөш керек да. Эгер балаңыз мектепке барган болсо, ошо балаңыздын кызыккан нерселерин айтып, ошондой даражага жетет деген сыяктуу кызыктырышыбыз керек да. Саламатсызбы? Мен деле сиз айткандарга кошулам, бирок өзүмдү кармай албайм. Эмне кылсам болот дейт.
көпчүлүгү эле апалар мен өзүмдү кармай албайм деген апалар көп да. Эмне себептен өздөрүн кармай алышпайт? Себеби сиздер өтө көп чарчагансыздар, оюңуздарды ачык айта албайсыздар, ичиңиздерден эле таарынып эле чарчап. Бул жерде физический чарчоодон дагы психологиялык чарчоолор өтө көп. Андан дагы апалардын чарчоосу көп болуп турат да. Себеби бала тарбиялоодо жыйынтыгы көрүнбөйт да. Сиздер баланы тарбиялап атасыздар, баланы багып атасыздар, үйрөтүп атасыздар, бирок бир жыйынтык көрүнбөйт да. Эми эле жакшы болуп баштаганда эле кайта балаңыздардан терс жактарын көрүп каласыздар да, кайта капа болуп баштайсыздар. Бул албетте баланын азыр тарбиялап атасыз, жыйынтыгын кеч көрүнө турган нерсе да. Биз жыйынтыгын дароо көргөндө, мисалы бир ишти иштейбиз, подработка барса акчасын берсе дароо сүйүнүп кетебиз го, жыйынтыгын көрүп атабыз да. Бала тарбияда жыйынтыгын көрбөй апалардын чарчоосу көп болот да. Сиз ошо чоң нерсеге үмүт кыла бербей, баардыгы жакшы болоруна ишенип, өзүңүздүн аракетиңизди токтотпой эле кыла берсеңиз болот. Анан апалар сөзсүз өзүңүздөргө дем алганга уруксат бериңиздер. Дем албай эле жаман көрүп калсачы бул жерден бүтүрүп алайын деп эле өзүңүздөрдү кыйнай берген болсоңуздар, сиз өзүңүздүн чарчооңуздарды баладан гана чыгарасыздар. Себеби башка бирөөдөн чыгара албайсыздар. Бала гана сиздерге жооп кайтара албайт, сиздин айтканыңыздай болуп эле унчукпай туруп берет. Балаңыздар сиздерди аябай жакшы көрөт. Ошо жакшы көргөнүн биз өзүбүздүн баягы өзүбүз үчүн колдонуп коюп атабыз да. Балаңыздардын жакшы көргөнүн сиздерге кайшы айта албайт. Ошондуктан бул жерде биз аябай туура эмес кылып атабыз да. Күнөөсүз балдарды урушуп берген болбойт. Эгер күнөөлүү болгон болсо, анда албетте урушуп жазалап койгон болот. Ассаламу алейкум, менин кызым 2,5 жаш, ойногондо тиштеп чыгып, тиштеп, тытып же чаап жибермей адаты бар. Кандай кылсам болот дейт. Ойногондо кимди тиштейт, тытат, чаап жиберет, кимдерди чаап жиберет. Эгер кызыңыздын көңүлүндөгүдөй болбой аткан болсо, 2,5 жаштагы бул 3 жаштагы кризистин башталышы. 3-кө 3 чыгайын деген кызым эч эле колун соргонун таштабай койду. Эми унчукпай эле коёмбу? Мерим берип эле атам, сүйлөшөм, жакшы мамиледебиз дейт. Колун соргонун канча жашта баштаган? Балаңыз канча жашка чейин эмдиле? 2 жашка чейин эмизген өзү жакшыраак да баланычы. Эгер сиз 1 жашта эле чыгарган болсоңуз, эмбей алган болсо, сөзсүз бутылка менен сүт берип туруш керек. Кызыңыз бир мезгилде катуу чочуган же балаңызды коркуп калган учур болушу мүмкүн. Ошондо өзүн өзү алаксытуу үчүн бармагын, колун соруп баштайт. Ал корккону калгандан кийин деле бул нерсе адат болуп кала берет да. Адат болуп. Сиз унчукпай эле кыйкыр урушсаңыз кайта күчөйт, унчукпай эле колун соргондо эле тартып, көргөнүңүздө тартып, колуңду да соруп атасыңбы, сорбо деп мындай жакшы сөз менен айтып тартып, тамашалап же өзүңүз деле колуңду салба деп айтып турсаңыз, мындай эскертип турсаңыз, бара-бара азайып жоголот. Жок, чегарасына кирбейсиз, анда колуңду сорбо дей берип. Сиз жакшы жака үйрөтүүгө жоопкерчилик милдеттүүсүз да. Эфирди сактайм. Ассаламу алейкум. Тырмагын тиштей берет, тырмагы өспөйт. Эмне кылса болот? Урсам да жаман айтсам да калбай жатат. Урсаңар, жаман айтсаңар эч качан калбайт. Апалар тырмагын тиштегендечи. Тырмак тиштегенде да бала ошол эми бул жерде түрлүү себептери бар да. Себептери өтө көп. Атаң YouTube'да ушул тырмак тиштелүү жөнүндө сабагым бар. Уксаңыздар болот, бармак соруу, тырмак тиштөө жөнүндө YouTube'да сабактарым турат, ачык. Суроолор жок экен. Же түгүндөгү пайда болдубу? Ранаже, кандайсыз? Балдарымды курстарга окутам десем, мынабайт. Ошондо оюна коюш керекпи же окутуш керекпи каникулда дейт. Эми каникулда азыр окуу учурунда берсеңиз болот курстарга. Канча жашта балдарыңыз? Биринчи жашын жазсаңыз, такыр балдар менен тил табыша албайт, мектептен да үйдөн дагы дейт. Эми балдарды окумуштуу кылабыз эле, кечки каникулда деле окута берген болбойт да, өзүнө кезечи. Дем ала турган мезгилде дем алыш керек.
Кызым 7 жашта, такыр балдар менен тил табыша албайт. Мектептен дагы, үйдөн дагы. Бул проблема эмес, Кундуз. Кызыңыз эрте жетилип калган же өзү эрте көп нерсени билет, кругозору чоңбу, өзүнө ылайык адам балдарды таппай аткандыр, өзү менен ойной турган, өзү менен сүйлөшө турган. Мүмкүн. Балдар неге көп ооруйт дейт. Балдардын өзү негизи психосоматикасы боюнча караганда, бала кимге жакын болсо, апага жакын болсо, апанын ар бир сезимдери, апанын жан дүйнөсүндө кандай эмелер жүрүп атат, тартынып атат, агрессия болуп атат, ачуусу келип атабы, бир нерсе жакпай атабы, бул балдарга деле өтө бериши мүмкүн да. Психосоматикасын карагандачы. Сөзсүз курстарга, мен психосоматика боюнча курстарга келсеңиздер, мен ушу психосоматиканы берем, бонус катары бардык эле курстарга берем. Сөзсүз курстарга келип окуп коюңуздар. Жакында биздин амал көй курсубуз башталган атат, Венера Бөкөтай экөөбүзданчы. Келип катышсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, менин кызым 7 жашта, тускага чыгыштан тартына, сабагын аткарса билсе деле айтпай отура берет. Эмнеге дейт. Тартынчаак экен да, уялчаак. Ошон үчүн айтпай отура берет. Мектепке өзүңүз кошо барып, бул жерде эжекеси иштеш керек да, кыз мененчи. Эжекеси башында бир кандайдыр бир эме койду экен, тускага чыкса, бирөө шылдыңдап коёбу, туура эмес айтып калсамчы деп, бул жерде самооценкага да байланыштуу да. Балдарым атасына айта алышпай, мага айтышат керек нерселерин дейт. Көпчүлүгү эле ошондой, эчтеке эмес, Айнура. Ассаламу алейкум, кызым 4 жашта, андан кичине 2 сиңдиси бар. Аларды кантип бири-бирин жакшы көрүү сезимин күчөтсө болот дейт. Бири-бири жакшы көрүү сезимин сиз салыштырбаңыз, адилеттүү мамиле кылыңыз, бири-бирине бирөөсүнө болушуп, бирөөсүнө ушуп койгон болсоңуз эле болду. Бири-бирине болгон жаман көрүү сезим пайда болот да. Ар бирин бирден эркелетип турушуңуз керек, ар биринин буюмдарын бөлүп беришиңиз керек, талашпаш керек бул жердечи. Өзү негизичи мындай оңой эле да, нерселер ушуларды биз аткарбайбыз да, маани бербейбиз да. Биз кандайдыр бир чоң нерсени күтө беребиз да, бир чоң таблетканы же бир чоң нерсени күтө беребиз да, башкача биз укпаган бир башкача нерсени күтө беребиз да. Негизи балдарды ынтымактуу кылыш үчүн, балдар менен байланышыбызды жакшыртыш үчүн, ишенимге кириш үчүн баардыгы ушул майда нерседен башталат да. Майда нерсени кылбай эле биз чоң нерсени күтө беребиз. Ушул биздин эң чоң катабыз. 5 жаштагы кызым зарасын кармай албай калып жатат, түнкүсүн көңүл барабыз, бирок шок. Түнкүсүн көңүл барабыз дейт. 5 жаштагы кыздыкы энурезге кирбейт, калып кетиш керек. Бөйрөгү, табарсыздары шамалдаш жокпу, баары эле жакшыбы? Эже, мен балам 3 жашта, аябай нервный, көчөгө чыкса балдар менен жакшы ойнобойт, баарын урат дейт. Анда бала көчөгө чыкканда баарын уруп аткан болсо, үйдө баланын нервный кылып атасыздар да, баланы үйдө түшүнгөн адам жок болуп атат. Ошол өзүнүн агрессиясын көчөгө чыгып чыгарып атат. Сиз күйөөңүз менен болгон мамилени оңдошуңуз керек бул жерде. Баланы туура түшүнгөнгө аракет кылыш керек. 3 жаштагы бала баягы өзүн чоңойдум деп сезип баштайт да. Менин дагы көз карашымды угуш керек, менин да сөзүмдү булар угуш керек деп силер баланын сөзүн укпай атасыңар да. Бул 3 жаштагы балдаргачы биринчи айтат го, бир сөздү айтат го, ошол сөзүнө макул болуп коюшубуз керек да. Ошол маанилүү да, калганы маанилүү эмес. Баланын сөзүнө, мисал үчүн, бала эшикке бир курткасын кийем деп калды. Эшик суук болуп атат. Жука курткасын кийем, мен ушуну кийем деп калды. Макул балам, макул ки деп туруп эле, макул болуп койдуңузбу сиз? Бала, мен айтканымды болду, мен айтканымдай кылдым деп ошого сүйүнөт дагы. Анан алаксты отуруп бир 2 мүнөт 3 мүнөт кармап туруп кайта айланып сиз айткан куртканы кийгизип койсоңуз, бала сиз берген куртканы унчукпай кийип кете берет да.
ошол учурда ушул 3 жаштагы 2,5 жаштагы бала менен тартылышып алабыз да бизчи. Атынан тартышып меникин бар кылам, неге эле сеники бар болбойт, сеники туура эмес, меники туура деп биз ошо балдарга атандашып алабыз. Биринчи айткан сөзүнө биз макул болуп койгон болсок эле, бул балдарда мындай агрессиялар пайда болбойт да. 5 жаштагы бала мукта турганда дайыма ыйлап турат, эмне кылсам болот дейт. Бул эч нерсе кылбай эле коюңуз, ыйлап турса соротуп коюңуз. Түш көрүшү мүмкүн. Мен өзүм да билем да, мен 5 жашымда болсо керек эле. Түшүмдө аябай сонун оюнчук көрүп атканмын да. Бир мындай домбура болчу, пианино алып беришкен, пианино бар болчу кичинекей, мындай домбураны алып келишти мага, эми алайын деп, мынтип кармайын деп атканда колум тийбей калды домбурага. Ойго тийди да, меничи кызым тур деп апам ойго тийди. Анан туруп алып бири ыйлап атам. Мен эстейм да, ушу кичинекей кезимде эле жакшы эстейм. Анан эмне болду деп кыжаат болуп атат, бир жериң барып атам, эмне болду дейт. Анан жок деп коем, уял өзүм андай неудобный болуп атам да, эми ошо домбураны кармабай калдым деп айта албай атам да, эмне болду десе айтпай эле ыйлап атам да, бакыр өкүрүп элечи. Аябай ичим ачып атат, ошону кармап койсом болот эле. Карматпай ойго тийишти менин деп ошолор үйдөгүлөргө. Апама жеңдим келип аябай ыйлаганмын да, эсимде. Бирок айта алган эмесмин, эмнеге ыйлап атасыз деп, уялганмын да, ошо домбураны кармабай калдым деп айтыштан уялганмын да, баягы кичинекей болсом дагычы. Эми кичинекей балдарда ар түрдүү окуялар түш көрөт, же уйкусу жазылбай калды, колун басып алып жатып алды деген сыяктуу. Эгер ден соолугу бардыгы жакшы болгон болсо. Өзү так эле сүйлөйт, кээде ушундай өзгөрө берет, атасы урушат, жашына сүйлө, өзүң кандай сүйлөсөң ошондой сүйлө деп дейт. 8 жаштагы кызым кезде уктап суроо жылып кетти го. Успокаивающий нерселерди бербей эле койгулачы балдаргачы. Кичинекейинен эми дары берген болсоңор, албетте биринчи өзүңөрдүн педиатрыңарга алып баргыла. Педиатр каяка жөнөтөт силерди? Психологко жөнөтөбү же башкага жөнөтөбү? Биринчи өзүңөр дайыма көрүнөсүңөр го, педиатр жаш балдар барлар, ошолорго баргыла. Анан дарыларды бере беришет экен кээбирки врачтар делечи. Гиперактивная болгондо дагы бул ошол көбүнчө эле мээрим жетишпегенден болот деп айтылат да. Негизи мээримди берип атам, мен баламды жакшы көрөм, чопулдатып өпкүлөп коебуз, балабызды көңүлүндөдөй болобуз, баардыгын алып беребиз дейбиз. Мээрим берүү, ал балага мээрим берүү болбошу мүмкүн да. Мисалы үчүнчү, балага сөз байланышы, сүйлөш керек. Айрыкча ошо эмоция байланышы гана баланы толук кандуу канаттандыра алат да. Биз кучактап чопулдап өпкүлөп эле өзүбүздүн баягы жакшы көргөнүбүздү эле канаттандырып коебуз, болду, баланыкын канаттандырбай атабыз. Биз өзүбүздү каалаганда жакшы көргөнүбүздү билдиребиз, бирок балага ал нерсе жетпей атат да. Мага жазышат жаш балдар дагы, Рана же мен апам жакшы көрбөйт, атам жаман көрөт, апам жаман көрөт, же мен телефонум бар, менин өзүмдүн комнатам, кийимдерим баардыгын алып берет, бирок мени түшүнгөн адам жок деп жазышат. 12 жаштагы бир кыз жазыптыр. Мени эч ким түшүнбөйт. Баардыгын алып берет, аларга ыраазымын, бирок мага булардын кереги жок дейт да. Кыз жазып атат да, 12 жашар. Анан айттым да, ушул мага айткандарыңды эле апаңа айтсаң, апаң туура түшүнөт десем, жок, ал түшүнбөйт, алар мени эч качан түшүнбөйт дейт да. Караңыздар, силер өзүңөр калган бир телефонду алып берип койдуңар эле, болду, мен жакшы көргөнүмдү билдирдим деп эле кыйынсынып каласыңар да. Бала менен байланыш жок болуп атат. Азыркы учурда эң чоң көйгөй бала менен байланыш. 9 жашар бала жазыптыр. Мен сабактан эмне болуп атам, ата энеме баары бир депчи, мага көңүл бурушпайт депчи. Телефондор бар, мага жазып атканына караганда телефондор бар. Ата энеси кыйратты, кийимди алып берип атам, телефонду алып берип атам, болду деп ойлойт да. Бул жерде балам, кызыңыз, балаңыз, билбейм, мен ар бир чыгарган постторумду окусаңыздар, ошо постторумду анализдеп, түшүнбөй калганыңыздарды комментарийлерге суроо берсеңиздер, жооп берем. Мен кечээ чыгардым постчу. Биз кыздардын майда сөзүнө
апа эртең эмнени кийип барайын деген не кийимдерин толтуруп барып кийип барчы каалаганыңды деп коебуз. А ошол сизден сурап аткан суроо кызыңыз үчүн аябай маанилүү болуп атат да. Сиз ошого көңүл буруп коюшуңуз керек болчу. Мен тамагым күйүп кетти же толтура кийимиң бар го, каалаган кийип бара бер деп коюп. Жок, сиз ишиңизди токтотуп туруп, жүр кызым же балам, кийим тандайлы экөөбүз деп келип кийим тандап кызыңыз кийип көрсүн, 5-6 жолу кийип көрсүн, сиз карап бул болот, бул болбойт деп тандашып коюңуз. Кызыңыз апа мага көңүл буруп атат деп сүйүнөт. Эртеси сиз сонун болду, ушуну кийип бар кызым, ушуну кий деп жөнөткөн кийим менен кеткен кызыңыз кубанып, өзүн ишенимдүү алып жүрөт. Себеби апасы ошо кийимди мактады, апасынын мактоосу, апасынын сөзү ошол бала үчүн эң маанилүү да. Эгер сиз кийип бара берчи кийимдерин толтура го каалаганыңды, баягы кофта кийип кийип бар деп карабай эле айтып койгон болсоңуз, балаңыз мектепте өзүнө ишенимсиз, андай өзүнө ишенимдүү жүрбөйт да, таң деп мындай жүрбөйт да. Себеби апасы көңүл бурган жок ал нерсегечи. Көрдүңүздөрбү? Ушундай майда нерселер. Апа, мен бул досум менен ушундай урушуп калдым, же тартынышып калдым, же дагы сабактан мындай болду деп сизге айтып бергенде, сиз отура калып угушуңуз керек. Отура калып угушуңуз керек. Анан бала ошо кызыңыз кайгырып келди, балаңыз кичинекей болобу, чоң болобу, сиз ишенимдүү база болуп беришиңиз керек да. Кичинекейинде мисалы үчүн бутун сыйрып алып, же бир жерин оорутуп алып, биринчи сизге жүгүрүп келди. Кайгысын сиз менен тең бөлүшкөнү жүгүрүп келип атат балаңызчы. Сиз ишенимдүү базасыз бала үчүн. Сиз ошо кайгысын тең бөлүп коюшуңуз керек. Балаңыздын денесинде кайгы толуп келди. Ошо кайгысын сиз бөлүшүп азайтып коюшуңуз керек. Балам кайрың ооруду, мындай кел оңдоп коеюн, ачып коеюн, бир нерсе сүйкөп коеюн, маңыздарды сүйкөп, эч нерседен жок болсо дагы байлап берип, мындай көңүл бөлүп коюшуңуз керек. А эгер балаңыз кубанып келди, бир нерсени гүл таап алды, же жашынакай таш таап алды, кичинекейлер чоңурактар биз сабагынан 5 алып келди, же бир жакшы иш кылып келди, апа мен мындай кылдым деп кубанып келгенде сиз колуңуз бошобой калды. Кызыңыз менен балаңыздын кубануу сезими денесинде толуп турган боюнча калып кетти, аны бөлүшкөнгө адам жок. Сиздин колуңуз бошобой калды. Мына ушулардын баардыгы мага көңүл бурулбай атат дегенден башталат да. А сиз болсо ошол майда нерселерге көңүл бурбай жатасыздар, апалар. А сиз ошол кубанганын тең бөлүшүп коюшуңуз керек болчу да. Балаңыз чоңоюп студент болуп калды, же сиз бир жакта эс алып жүрөсүз, балаңызга мага чалбайсың, мени сурабайсың, бүгүн майрам го деп эле наалы берген болсоңуз, ошол чоңоюп калган бала ишенимдүү базасына келе албай кыйналат. Сиз балага кандай болгон учурда да жакшы көрүп, түнү келеби, кандай абалда келе, сиз дайыма кучак жайып тосуп аларыңызды бала билиш керек да, кичинекейиненчи. Ошол ишенимдүү база болуп бере албай атабыз. Ошон үчүн ушу кичинекей балдар жазып атышат да. Өткөндө бир кыз чалып алып, ушунчалык мени жаман көрүшөт, ата энемдин көзүнөн жек көрүүнү байкайм дейт. Ой, айланып кетейин, жакшы көрөт сени. Биз апабыз, мен деле апамын да, билесиң да, балдарыңды жакшы көрөсүң. А эмне үчүн балдар ушундай жазып атышат мага? Мени ата энем жакшы көрбөй атат деп. Себеби биз жакшы көргөнүбүздү өзүбүз билебиз, бирок балдарыбыз айтпайбыз. Же жеткизе албайбыз. Сүйүү тили да бар, өзү 5 түрдүү сүйүү тили деп коет. Ошол да балдардын дагы сүйүү тилдери ар түрдүү болушу мүмкүн да, негизичи. Анын дене байланышты күчөтүш керек. Сөз сүйлөшүп, мындай чын жүрөгүбүздөн жөн эле мындай сүйлөшүп отурган балаңыз аябай бир нерселер кызыгып айтып берип атканда ошого кирип сүйлөшүп отуруп, балаңыздын балалык дүйнөсүнө бир сыйра кирип чыгышыңыз керек да. Күндүгө жарым саат, 20 мүнөт болсо дагычы. Лунатиктердин көбү кызы түшүнбөйт асыңар. Үйдө тынчтык жок. Кызга адилетсиздик мамиле кыласыңар. Да, өзү психикалык жактан карагандачы.
лунатик болуп баштайт. Кече эле ушул лунатиктер жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Кыз кыйналганда. Психикасына албетте зыяны тиет. 2,5 жашта ужас мультиктерди көргөзбөгүлө, албетте зыяны тиет да бул нерсечи. Сүйлөсөң кагып салат, жакын болоюн десең да акшыйып карай берет. Алдысаң да көмөдө апамдар Москвада болгондо байланышты бөлөп өсүп калдык 4,5 жыл дейт. Азыр бул 6-класстагы кызыңыз переходный возрастка келип калыптыр, өспүрүм куракта, мүнөздөрү оор болуп баштайт. Переходный возраст жөнүндө көбүрөөк маалымат алып койсоңуздар болот. Бул кызга азыр эч нерсе жакпай турган мезгили да. Ал балам 6 жаш жана 4 жаш, 6 жаштагы балам чыр оюн ойноп атканда 4 жаштагы балам болсо агасын күнөөлөй берет, ошолору мени капалантат дейт. 6 жашар. 4 жашар 6 жаштагы балам чыр оюн ойноп атканда. Эгер күнөөлөй берген болсо, анда ойнобогула деп экөөнү эки жака жумшап салыңыз. Экинчи чогуу ойнобойсуңар деп коюңуз. Анан бири-бирин сагынышып калат дагы, күнөөлөбөй турган болот да. Кичинекейчи. Ошо эгер күнөөлөй берген болсоң, анда ойнобо. Сен наркы комнатага кир, экөөнү эки жака бөлүп койсо, бири-бири сагынышканда кайта ойноп, кийинкисине дагы ойнотпой койбосун деп, ошо күнөөлөбөй бири-бири менен жакшы ойногонго аракет кылып башташат да. Ортончу балам кызгана берет, эжелерге же ишинилерине кичине жакшы сүйлөп койсом тарынып калат, түшүнбөйм да эмне кылсам болот дейт. Ал балаңыз көрүнбөй турганда, ал балаңыз ойноп атканда өп эркелетип коюңуз. Ал балаңыздын көзүнчө эмес. Рынажы саламатсызбы? Мен балам 4,5 жашта, сүйлөйлүк, башында сүйлөөчү. Азыр эми врачтар прививкадан деп жатышат. Мен өзүмдү күнөөлөп сыгыла берем дейт. Жок, өзүңүздү күнөөлөбөңүз. Логопедтерге алып барыңыз. Азыр кичинесинде эртерээк аракет кылып сүйлөп кетет буйруса. Башында сүйлөп аткан болсо. Саламатсызбы? 2,5 жашта кызым асты жаган диванга бинип кыймылдатып калат. Эмне кылсам болот дейт. Жок, сиз ошо кыймылдатып аткан маалда кызыңызды жок, мындай кылган болбойт деп алып, көтөрүп алып, отургузуп, өзүнчө жалгыз калтырбаганга дайыма кызды зайнтканга, мына оюн ойно, тамак же, мультик көр деген сыяктуу жалгыз калтырбаганга, анан баягы дайыма зайнтканга оюндар менен жумшап коюңуз да. Мына оюнду ойно депчи. Ошентип аластып туруңуз. Бирок бул нерсе өтө эле коркунучтуу нерсе эмес, өзү өтүп кетиш керек, негизи өтүп кетет. Байкамаксан болуп койгондо болбойт да. Сөзсүз түрдө байкап болбойт деп айтыш керек. Бир жаш 7 ай, экинчи кызымды төрөгөм, чоң кызым кежелен уйлап кызганып жүрөт, кантсем болот дейт. Бул жерде эми чоң кызыңызга көбүрөөк көңүл бөлүп коюңуз. Кичинеңиз уктаганда, кичинеңизди өтө эркелетип, баягындай жакшы көрбөй туруңуз, чоң кызыңыздын көзүнчөчү. Бул сенин бир тууганың өп кой деп мындай деп да турбай туруңуз. Кичинеңизди уктатып, эми азыр ымыркай наристе кезинде көбүрөөк уктайт го. Ошондо чоң кызыңызды өзүңүз жатып уктатыңыз, кечинде обедте өзүңүз жатып уктатыңыз. Мындай кызгануу пайда болот да. Өтө эми аралык кичинекей экен да, 1 жаш 7 ай. Ооба, генетикалык жактан да берилет көп нерселер, албетте.
ооба, бала эң чоң профессия бул бала тарбиялоо экен. Үйдө отурам, балдар менен эле деген апалар силерге даңк дейт. Биз эң чоң кадрларды даярлап жатабыз дейт. Ооба, туп-тура айтасыздар. Менин балам 4 жаш, ушусын кармалай берет, кармаба десем да дейт. Сиз түшүп калат деп айтыңыз, же кармалай берген болсо коркутуп коюңуз да. Түшүп калат, кармаба депчи, же колдоруң кир болуп калган депчи. Кызга канча жаштан баштап үй иштерин жасатыш керек. Өзү балдарга 4 жаштан баштап баягы акырын өзүңдүн төшөгүңдү, одеялыңды бүктө, бут кийимди тизип кой, гүлгө суу куюп кой деп мындай жумшап иш, сен ишиң ушул деп 3-4 иштен баштап берип башташыбыз керек. 3 жаш балага кандай тарбия бериш керек? Аябай шоккой турду, билбейт дейт. Ооба, 3 жаштагы балдардын 3 жашта кризис деп мен де постторду чыгарганмын. Мен постторумду, видеолорду аябай көңүл коюп уксаңар эле, ушулар өтө көп чоң мааниге ээ да. Майдалап түшүнүп алыш керек да. Анан түшүнбөй калганыңыздарды сурасаңыздар болот. Мен суроомо карап коюңузчу дейт. Бардыгын эле карап келет, чөтө көрүнүп атат. Ассаламу алейкум. Мына сизди жакшы көрөмүн дейт. Рахмат. Упрямый балдарды кандай кылып тарбиялайбыз? Кененирээк айтып берсеңиз дейт. Ооба, атайын ошол жөнүндө бир эфир кылып берейин, Упрямый балдарды негизи канча жашта балаңызчы? Биз ошол упрямыйды жок кылабыз деп эле ойлой беребиз да. Бул бир кезде упрямый болуп башташат да. Себеби ал жеке инсан катары калыптанып жатат да. Калыптанып жатышы мүмкүн да. Бул жерде ар кандай кылып өзүнүн эмесин көрсөтөт. Жасаңыз, магачы директи жасаңыз, кандай кылып балаңыз кандай болуп атат? Кандай кылыктарды көрсөтүп атат упрямый болуп? Бизчи мындай балдардын ушундай кылык жоруктардан өтөт да, булар жашоого жан келип атат, үйрөнүп атат. Бул жакты татып көрүш керек, бул жакты татып көрүш керек. Бардык нерсени кылып жасап көрүүгө аракет кылат да. Ошолорго биз туура жол көрсөтүп эле мындай бул жак жакшы деп дайыма жол көрсөтүп турушубуз керек да. Баланын өзүнүн ою калыптанып, өзүнүн көз караштары калыптанып, өзү жеке инсан катары баягы фундаментти куюлуп аткан мезгилде балдар упрямый болуп баштайт да. Ал биз кайта сүйүнүшүбүз керек ошол мезгилдечи. Бул жеке инсан катары өнүгүп атат депчи. Сепарация болот да. Ападан бөлүнүп баштаганда дагы ушундай кежирликтери, ушундай мүнөздөрү пайда болуп баштайт да. Биз аны кайта жок кылып туруп, бөлүндүрбөй, сепарация болтурбай, кайта өзүбүзгө шык жармаштырып алабыз да. Баланы кое бере албай кыйналабыз да. Бул өзү балдардын психологиясы өтө кызыктуу да. Анан эми сиздер билбей сурайсыздар да. Кээде ушундай апалардын суроолорун угуп эме кылам да. Кээде аябай күлөм. Кичинекей алелер колун соруп баштайт, колун соруп атат деп жаш келиндер жазышат да. Балам колун соруп атат, эмне кылам, кантип сордурбай коем депчи. Эми ал нерседен өтүшөт го кичинекей балдарчы. Эми өтө жакшы тарбиялайм деп эле ар бир нерсеге көңүл коюп эле жат болуп эле ыйлай бергенде эле болбойт да. Болбойт го дейм. Турмушка чыга элекмин, бирок көп угам сиздин эфирлерди дейт. Машаллах, жакшы. Саламатсызбы? 3 жашар кежир балам кандай тарбия берсем болот дейт. Бул 3 жаштагы балдар жөнүндө өтө жакшы көрөм да айтып бергендечи. Азыр уже 1 саат болоюн деп калыптыр. Биздин да кыз чочосунга тырмалай берет, кычып жатат деп күнүгө эле жуймун дейт. Мастурбацияга айланып кетпеш үчүн кайсы убакта тырмалайт, кайсы убакта мастурбация пайда болот кыздардачы. Кече деле суроо берген, аябай ушул суроо көп келип атат да. Себеби синтетика кычыштырышы мүмкүн, ич кийимдери тар болушу мүмкүн. Эч качан тар ич кийим кийгизбегиле. Кыздарга да, эркек балдарга дагычы. Анан албетте тез жууп туруш керек.
кичинекейинде балдар өзүнүн денесин изилдеп баардык жерден кармалап көрөт, анан кийин ал жагын деле тырмалап атып, багындай өздөрүнө рахаттануу пайда болуп калат да, ал нерсе жагып калышы мүмкүн да. Өзү мастурбацияны 6 айдан да байкашкан кээ-биркилерчи, элестетиңиздер. Көпчүлүгүндө бул нерседен өтөт. Көпчүлүк апалар байкабай калышы мүмкүн, байкаган апалар да болуп калышы мүмкүн. Бирок ал адат болуп калбаш үчүн биз албетте тоскоолдуктарды кылышыбыз керек. Бул нерсе болбой жаман деп айтыпчы. Эч нерсе кызбай, только уюкан нерсени проба кылдык айтты. Йога, самбо, токумай жана башка мектепке да бердиңиздерби? Канча жашынан баштап кызыгуусу токтоду же 1-класстан баштап кызыкпайбы, Салтанат? Айткан оюнан кайтпайт, ыйласа да урушсан да алдырсан да болбойт, пока ошол оюндагысына болбой 6-8 деле ыйлай берет дейт. Ыйласа дагы урушсаң деле алдасаң деле болбойт, пока ошол оюндагысы болбосо дейт. Ооба, ошо өзүнүн баягы калыптанып атат да, мен оюмдагы аткартышым керек. Жеке инсан катары бала өзүн өзү мындай жууруп атат да, чоңоюп атат. Менин балам эле өйдө окуйт, бирок такыр сабакка кызыгуусу жок, кантип кызыктырсам болот дейт. Сабакка кызыктыруу боюнча да бир саат эфирим бар, атайын. YouTube'дан көрүшүңүздөр керек экен. Assalomu alaykum кыз баланын бет бат өсү эмнеден болот? 3 жаш. 3,5 жаштагы балам кой деп айткан силердин окуусуңардан көрүп калсам качат бекенет, бирок мен көңүл бурбай оюндайм. Эми кантип жоготуп мүмкүн? Томас үчүн балам 12 жаштан 2-сиңиси 10 жаштан телефонго берилип кеткен, түшүндүрөм айтып, бирок ошо эндем жеткизип коет. Кээде öğrenip барган сайын дейм эмне дейт. Ошолорду скриншот кылып алайынчы, кийин жооп берем. Телефонго берилип кеткен деп атпайбы? Телефонго берилип кетсе, телефонду алгыла, ыйласа ыйлап турат да апалар. Эгер зависимость болуп калган болсо, телефонго бул өтө жаман да, зыян да. Кечээ эле дагы бир апа кадимкидей балам титирип калат дейт да, анда оозуна мен титирип калат, телефонду алсам дейт, уже зависимость да, бул өтө зыян да балагачы. Буларды дарылашат, Россияда дарылап атышат, а биздин Кыргызстанда жакшы өнүгүп элек, буларды дарылаганга эле күчү жетпеши мүмкүн. Ошондуктан биз өзүбүз абайлап кичинекей балдарга азырынча алыбыз жетет го. Ошол үчүн телефонду азыраак карматканга аракет кылайлы. Ар бириңиздердин Рамазан айыңыздар кут болсун, туткан орозоңуздар кабыл болсун, дуа тилектериңиздердин баардыгын Аллахым кабыл кылган болсун. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, уктап эс алыңыздар, оозу ачарга ойгонуп калайлы. Дагы эфирлерде жолугушуп турабыз. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.